Гектарлаган аянтка өрүк өстүрүп, сары кызы менен таанылган Жетөгүз районунун Жаргылчак айыл аймагында быйыл өрүк гүлү фестивалы экинчи ирет өтүүдө. Жыл санап өрүк өскөн аянттар кеңейтилип, мол түшүм алууга аракет кылган багбандар бул сыяктуу иш-чаралар чөлкөмдүн туристтик потенциалын жогорулатып келүүдө дейт. Былтыркы жылы өрүгүбүз да жакшы, абдан жакшы болду. Асты жана Королевский деп сортун айтып коебуз, 75 сомго чейин чыкты килограммы. Аркасы 40 сомдон болду. Быйыл да жакшы үмүтүбүз бар. Түшүм жакшы, бул гүлдүн абрикостун гүлдөшүнө жараша жакшы ниетте күтүп атабыз буюрса. Жаргылчак айыл аймагында 500 гектардан ашуун аянтта өрүк өстүрүлөт. Өткөн жылы түшүмдүн баасы жогору болду дешет элеттиктер. Район аймагында айыл чарбасындагы арымдуу аракеттер менен туризм тармагын жандандырууга көңүл бөлүнүүдө. Табигый аймактарыбызды даңазалоо максатында 3 туруктуу фестивалды биз бекиткенбиз. Иш-чаралардын негизги максаты болуп, баарыбызга белгилүү ушул жергиликтүү элдердин ушундай туризмге болгон билимин, мамилесин, табиатка болгон мамилесин, билимдерин жогорулатуу максатында эң негизгиси туризмден киреше алуу болуп саналат. Багбанчылыкка көз караштары дагы мындай тереңдеп, жакшынакай багбанчылыкты жакшы өздөштүрүп атат. Биздин аймагыбызда бүгүнкү күндө 450 гектар өрүк багыбыз бар. Bir жылдык түшүмү 5,5 миңден 6 миңдин тегерегинде абрикос өндүрүлүп, ушу чет мамлекетке экспорттолуп атат. Ысык көлдүн тескей жээгинде туризм тармагы жандана баштады. Ага мисал өзүңүздөр көрүп тургандай, дал ушул көл үстүндөгү боз үйдү айыл тургуну Марат Орозалиев мындан 36 жыл мурда көл үстүнө тиккен экен. Быйыл Жетөгүздүн сакурасы аталган Сары кыздын гүлү фестивалынын алкагына дал ушул 75 баштык боз үйдү тигип отурат. Бул болжолду 50 адамды көтөрө алат. Мындан арыдагы айыл тургуну 100 адамды көтөрө турган боз үйдү көл жээгине тигип, көл үстүндө туристтерди тосууга камылга көрүүдө. Боз үйдү бир жаңылык кылып, ушул майрамда көлдүн үстүнө тигип чыгалы деген максат менен тигип чыктык. Бул биринчи эле жол эмес, 1990 жылы, мындан 36 жыл мурунда тигип ушул жерге алып келгенмин, 1-майда, майрам күнү. Эми кайра 36 жылдан кайра кайталап тигип атабыз. Сары кыздын гүлү фестивалы ийгиликтүү жыйынтыкталды. Жергиликтүүлөрдөн сырткары чет элдик эс алуучулар да катышты. Бул күнү көл үстүндө тигилген ак өргө көпчүлүктүн назарын бурду. Жанара Сагындыкова, Батыр Абиев, Мадина Бакирова, Жетөгүз району.